19 карата күндүн маанилүү жаңылыктары саламатсыздарбы? Өзгөчө кырдаал Ысык көлдө 100дөн ашык үйдү сел каптады. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги Ысык көл районундагы селдин кесепетин жоюу жана кечиктирилгис чараларды көрүү максатында өзгөчө кырдаал режими жарыянганын кабарылады. Бүгүн 19 август 6:30 чамасында аталган аймактагы Темировка айылында 100дөн ашык үйдүн короосун сел каптаган. Ал эми 18 августта Булан Сөгөтү, Корумду жана Ысык көл Аврора эс алуу жайын суу каптаганы кабарланган. Ошол эле күнү 15:30 чамасында Жети Өгүз районунун Кызыл Суу айылындагы чоң Кызыл Суу суусунун деңгээли көтөрүлүп, Московская көчөсүндөгү Кашардын короосун суу каптаган. Ага чейин Тоң айылынын Аксай айылындагы 30 үйдү суу каптап, 13 киши коопсуз жайга чыгарылган. Андан сырткары Саруу айылындагы Чийди Колот коктусунан ашкан кыян Жууку унаа жолун каптап өткөн. Азыркы учурда бардык айылдарда селдин кесепетин жоюу, ички жолдорду тазалоо жана кырсыктан келтирилген чыгымды эсептөө иштери жүрүүдө. Казакстан Кыргызстандын жаранын Орусияга өткөрүп берүүдөн баш тартты. 8 августта Казакстанда сот кыргызстандык Алина Горшенинанын ишин карап, аны камактан бошотуу чечимин чыгарды. Бул тууралуу Сетевая Свобода укук коргоо долбоору билдирди. Буга чейин Орусиянын башкы прокуратурасы Горшенинага эл аралык издөө жарыялап, аны өткөрүп берүү өтүнүчү менен Казакстанга кайрылган. Орус басылмаларынын маалыматына ылайык, ал 2021-жылы оппозициячыл саясатчы Алексей Навальныйды колдоосун билдирип, аны камакка алуу чечимин чыгарган судья менен прокурордун дарегине коркуткан билдирүүлөрдү жазган. Горшенина быйыл 1-июнда Орусиянын башкы прокуратурасынын өтүнүчү менен Казакстанда кармалган. Анда Кыргызстандын Тышкы иштер министрлиги ага бардык зарыл болгон бардык консулдук укуктук жардам берүүлөрүн, иштин чоо жайын билүү жана кармалган жаран менен жолугушуу аракеттери көрүлүп жатканын билдирген. Окуучулардын билимин баалоодо 10 балдык системага өтүү каралууда. Бул тууралуу Кыргыз билим берүү академиясынын сайтына жарыяланган концепциянын долбоорунда жазылган. Анда окуучулардын билимин объективдүү баалоо үчүн 5 балдык системадан 10 балдык системага өтүү каралып жатканы белгиленген. Ага ылайык 1-2 класстарда окуучуларга баа коюлбайт. 3-класстан тарта алардын билими 10 балдык система боюнча баалана баштайт. 6-класста бардык окуучулар аттестациядан өткөрүлүп, алардын окуу, жазуу, математика жана табигый илимдер боюнча билими бааланат. 8-класстын аягында окуучулар кайрадан аттестациядан өтөт. Бул алардын түрдүү предметтер жана билим берүү багыттарына болгон кызыгуулары менен шык жөндөмдөрүн аныктоого мүмкүндүк берет. Азырынча окуучулардын билимин баалоонун жаңы системасы качан киргизилери белгисиз, бирок ал 12 жылдык билим берүүгө өткөндө киргизилери айтылууда. Министрлер кабинети 15 мартта 12 жылдык билим берүүгө өтүү долбоорун жактырган. 13 мартта президент Садыр Жапаров бул демилгеге каршы эмес экенин айткан. Билим берүү министрлиги 12 жылдык билим берүүгө өткөндө кошумча окуу жылы кошулбастыгын, болгону 0-класстар жоюларын билдирген. Мейкинбек Абдалиев депутаттык мандатын тапшырды. 19 августта Борбордук шайлоо комиссиясы Жогорку кеңештин Ата журт Кыргызстан фракциясынын депутаты Мейкинбек Абдалиевдин ыйгарым укуктарын мөөнөтүнөн мурда токтотту. Борбордук шайлоо комиссиясы белгилегендей, мындай чечим депутаттын ыйгарым укуктарын алып салуу жөнүндө түшкөн өз арызынын негизинде кабыл алынган. Абдалиев бул боюнча азырынча эч кандай билдирүү жасай элек. Мейкинбек Абдалиев парламенттин буга чейинки чакырылышынын да депутаты болгон. Анда Өнүгүү Прогресс партиясынан депутат болуп шайланган. Ал депутат кезинде коррупция боюнча соттолгон бажы кызматынын башчысынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимовду мактап, мал урдоо аял урдоого караганда оор кылмыш деп айтканы менен эсте калган. Абдалиевдин мандаты Ата журт Кыргызстан партиясына талапкерлердин тизмесинде катталган Арсланбек Эгембердиевге өткөрүлүп берилди. Ага буга чейин белгиленген үлгүдөгү күбөлүк жана төш белги берилген. Ал акыркы жылдары күйүүчү май сатуу менен алектенген Акка Петролиум компаниясын жетектеп келген. 2021-жылы Эгембердиев Ата журт Кыргызстан партиясынын тизмесинде 34-орунда турган. Самбо боюнча дүйнө кубогунда Кыргыз курама командасы 13 медаль жеңди. Ысык көл облусунун Чолпон Ата шаарында өткөн самбо боюнча дүйнө кубогунда Кыргызстандын улуттук курама командасы 2 күмүш жана 11 коло медаль утту. Бул тууралуу Дене тарбия жана спорт департаментинен билдиришти. Маалыматка ылайык, Мелдеш 15-16 августта Чолпон Ата шаарындагы Газпром спорт комплексинде өтүп, ага 14 өлкөдөн 250дөн ашык спортчу катышты. Саяк Бараканов менен Адилет Кубаныч уулу 2-орунду ээлешсе, Байел Жакшылыков, Жамалбек Асылбек уулу, Фарук Маматжанов, Шахрер Идирисов, Бекболот Токтогонов, Курманбек Замирбек уулу, Шерзат Кудайбердиев, Акак Үсөн кызы жана Канышай Аманкулова коло медаль жеңишти.